Теңир Мусага мындай деп айтты. Арунга мындай деп айт: сенин укум тукумуңдун ичинен денесинде кемчилиги бар адам Кудайына нан тартуулабасын. Денесинде кемчилиги бар адам ыйык кызмат кылуучу болбосун. Сокур, төкөр, кебетеси суук, буту сынган, колу сынган, бүкүр, кургак учук менен ооруган, көзүн чел баскан, таз, чалыр, котур, энеги майып адам курмандык чалбасын. Ыйык кызмат кылуучу Аарундун тукумунан денесинде кемчилиги бар адам Теңирге курмандык чалбасын. Анын денесинде кемчилиги болгондуктан Кудайына нан тартуулабасын. Ал адам Кудайынын эң ыйык курмандыктарынан жана ыйык курмандыктарынан жесе болот. Бирок ал ыйык жайдын көшөгөсүнө келбесин. Курмандык чалынуучу жайга жакындабасын, анткени анын денесинде кемчилиги бар. Ал менин ыйык жайымды булгабасын, анткени аларды ыйык кыла турган Теңири менмин. Анан Муса ушулардын баарын Аарунга, анын уулдарына жана Ысрайыл уулдарына айтты. 22 бөлүм. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Аарунга жана анын уулдарына мындай де: менин атымды булгабаш үчүн алар Ысрайыл уулдарынын мага тартуулаган ыйык нерселерине этият мамиле кылышсын. Мен Теңирмин. Аларга мындай де: силердин укум тукумуңардан ким таза эмес болуп туруп Ысрайыл уулдарынын Теңирге арнаган ыйык нерселерине жакындаса, анда ал менин алдымдан жок кылынат. Мен Теңирмин. Аарундун тукумунан ким пес оорусу менен ооруса, же жыныстык мүчөсүнөн ириң агып турса, анда ал тазаланмайынча ыйык тамактан жебесин. Кимдин колу өлүктүн таза эмес жерине тийип кетсе, же кимдин эрендиги агып кетсе, же ким кандайдыр бир таза эмес сойлоочу жаныбарга же таза эмес адамга колун тийгизсе, ал адам таза эмес болуп калат. Ошолордун бирине тийген киши кечке чейин таза эмес, денесин жуумайынча ыйык тамактан жебесин. Ал күн баткандан кийин гана таза болот. Ошондо ыйык тамактан жесе болот, анткени бул анын азыгы. Ал булганбаш үчүн тарпты, жырткыч жара тарткан жаныбарды жебесин. Мен Теңирмин. Алар менен ушул буйруктарымды бузуп күнөөгө батып, ошол күнөө менен өлүп калбас үчүн менин буйруктарымды сакташсын. Аларды ыйык кылган Теңири менмин. Ыйык тамакты бөлөк бирөө жебесин. Ыйык кызмат кылуучунун үйүндө жашаган адам да, жалданма адам да аны жебесин. Ыйык тамакты ыйык кызмат кылуучу күмүшкө сатып алган адам жесе болот. Ошондой эле анын үйүндө төрөлгөн кулдар да жесе болот. Эгерде ыйык кызмат кылуучунун кызы жат кишиге күйөөгө чыкса, анда тартууга келген ыйык тамактарды ал жебесин. Эгерде ыйык кызмат кылуучунун кызы жесир калса, же күйөөсү менен ажырашып кетсе, бирок балдары жок болсо, кыз кезинде жашаган атасынын үйүнө кайтып келген болсо, анда ал атасынын тамагынан жесе болот. Анын үй бүлөсүнөн башка эч ким аны жебесин. Ким ыйык тамактан жаңылышып жеп алса, ал тамактын баасына анын баасынын 5тен 1 бөлүгүн кошуп, ыйык кызмат кылуучуга төлөп берсин. Ыйык кызмат кылуучулар өздөрү Ысрайыл уулдарынын Теңирге алып келген ыйык тамактарын булгашпасын. Ыйык тамактарды жей турган ыйык кызмат кылуучулар кылмыш кылып айыпка жыгылышпасын, анткени аларды ыйык кылган Теңири менмин.